ушундай бир ошо муфтийдин орду керек болуп атат дегендей айтып атышат да. Мына төбөбүздө Кудай карап турат, мага муфтийдин ордунун кереги жок. Ал кимисин шайлап алса, анысын шайлап алсын. Мен ушул жерде ошо аалымдар кеңешинин алдында, муфтиятта отурганда муфтийдин алдында, ошо Абдышүкүр ажы да бар эле, баягы дин аалымдарынын баарынын көзүнчө айттым элем. Мына төбөбүздө Кудай карап турат. Силердин ушу шайлооңорго мамлекеттик чиновниктер бирөө дагы кийлигишпейт деп. Бир гана ошо силерден сураныч, таза, салттуу динди тутунган муфтийди шайлап алгыла деген сураныч болгон. Мен бүгүн дагы айтып коеюн, бүткүл ошол биздин Кыргызстандагы дин тармагында жүргөн жарандарыбызга кайрылып коеюн. Ошо шайлоодо таза келип, таза адамды, таза муфтийди шайлап алыштарын суранат элем мен. Мамлекет кийлигишпейт. Эгерде туура эмес жолго баратса, анда туура жолго түздөп койгонго биздин күчүбүз жетет. Бирок ошо шайлоосуна кийлигишпешибиз керек. Мына бизде 3-чү жолу революция болду, өзүңүздөр билесиздер, октябрда бүт бардыгы келип шайлоонун кесепетинен чыккан.